баласына келе турган бале бул мына ошол тилинен болгондугу үчүн Рамазан айында өзгөчө тилибиз менен дагы орозо кармоого чакырып, мына ошол жакшы сөз сүйлөөгө чакырып, кимде ким ыйман келтирген болсо ал жакшы сөз сүйлөсүн, же болбосо мунчукпасын деген хадистин негизинде сиздер менен бир канча күндөн бери мына ошол тилдин балээлери, же болбосо жакшы сөз сүйлөгөн болсок, жакшы сөз жан эргитет деп мына ошол өзгөлөргө кубаныч тартуулай тургандай бир сөздөрдү сүйлөө жөнүндө тилибиз менен дагы бир орозо кармап, жаман, жалган, ушак, гыйбат, сөгүнүү жана башка нерселерден бир оолак болууга баарыңыздарды чакырып келебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ла ядхулул джанната наммам", жаннатка, бейишке ушакчы кирбейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондуктан адам баласы дайым жакшы сөздөрдү сүйлөш керек. Алейка биз-зикр вал истигфар ва кыраатил Кур'ан. Биздин тилибиз менен аткара турган негизги ишибиз Кудай Тааланы зикир кылуу, Кудайдан кечирим суроо, Кур'ан окуу, ва тасбих, Аллах Таалага мактоолор айтуу, ва раддус салам, адамдардын саламына жакшы бир жооп берүү, ва ташмитул атис, чүчкүргөнүнө саламат бол, ден соолукта бол. Аллах сени райымына алсын деп жакшы сөз менен аларга эмне куттуктап айтуу. Вал амру бил ма'руф ва нахи анил мункар, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Тил мына ошол нерселерге колдонулуш керек. Ва да'вату илаллах, Аллахка чакыруу, ва иршадун нас бил калима тайyiba, адамдарды жакшы сөздөр менен туура жолго багыштоого тилибизди колдонушубуз керек.